мен жерде азыр эле ачык эле айтып коеюн, карындашым мындай да, жерде азыр мен ошол фиксировать этип койдум. Саламатсызбы? Бул киши сизге келиптир. Тергөөчүсүзбү сиз? Так, жерде Эрмек Турдубаев деген. Кана көрсөтүңүзчү. Атам экен, бүтүн Кыргызстандан Эрмек Турдубаев деген, булардын үстүнөн сотко беришим керек да, мен ушулар сизди эме мына сүрөтү. Мына булар мына бала азыр менин фамилиясы Камболот Маринкеев деген. Булар ушулар фейк маалымат таркатышып, маалымат таркатышып, менин мындай айтканда жеке жашоомо өтө баягындай эме жаман нерсени кылышып. А сиз каяктан билдиңиз, что ошо сиз жөнүндө? Фейсбукту ачасың да, мен Фейсбукта отурам да, мен. Анан Баткенге келдиңизби? Ооба, анан буга келдим. Тергөөчү эмне кыласыздар? Жок, жерден күнөөлөп койгон, бул жакшы эмес да. Жок. Реакция кыласыздар сиздер? Мен ооба, сиздер. Мыяктан баспайлыбы? Жарыкпы ошак? Азыр сизден интервью алайын, анан тергөөчүгө өткөрүп берем. Кең сиз бир-эки суроону алып алайын. Азыр бир-эки суроону алып алайын, бияктан анан тергөөчүгө өткөрүп бериңиздер, а? Байтерекпи ким? Сиз кимиз болосуз, ака? Сиз кимиз болосуз? Биз түз эфирдебиз, дагы сизге айтып коеюн. Айтсаңыз, ушул буга чейин ушу Өмүрбек Чиркешевич менен да мамилеңиз болгонбу? Эмне себептен ушу сизди подозрение кылып атышат? Мен мындай айткым келет да. Мен действительно эмоционально анча нерселер жазгам да. Кыдыршай ким эле? Өмүрбек Чиркешевич, Чиркешевич. Тикебаев. Эми болду да 30 жыл болду. Бийликте турдуңуз, эми бул азыр эз ачуунун кереги жок. Провокациянын кереги жок. Кыргызстанда тынчтык керек. Кыргыз мамлекети тынчтыкка суусап калды да азырчы. Тынчтык керек, тынчтык. Биз канча жолу революция өткөрдүк. Дагы эле ошол бардак, ошол эме боло бергенден биз чарчадык да. Анан ошол боюнча эми токтотуңуз, пенсияга кетиңиз, эми деген ушундай сөздөр жазгам да. Может, ошол сөздөрүм буларга мындай оор келип калдыбы, же мына өзүнүн колдоочуларга бир ачууна тийип койдум, мен ким билет эми. Ошол бойдон анан булар ушинтип сүрөтүм чыгарып бир кызыгып. Азыр мага таң калдым да, сиз Баткенде жүрсөңүз, бишек барып, өзүңүздүн частный самолетуңуз барбы, же истребительден учуп бардыңызбы деген ой пайда болуп атат. Истребитель менен деле барганда деле ошо саатында кандай түшүнбөйсүң. Өзүңүз мындай элдик активистпи? Мен да сизди эми көрүп атам, чындыгында. Мен эми кандай десем, ачык айтканда азыркы бийликти колдогон баламын да. Вот мен ошол жерим жакпайт көбүчө. А бул бийликтин эмнеси жагат сизге? Эми көп. Бул бийликтин кылып аткан кызматы көп да. Булардын азыркы мен эми айтып берсең аябай көп нерсе да. Мисалы отдельный интервью кыласың да. Аслында Баткенге өзгөчө статус берип атканы. Таласты дотациядан чыгарып кетти. Ошого пенсия пособие кошуп атканы эми көрүп турган нерселер да. Анда азыр эми сиз активист болсоңуз, эми Текебаевди чындыгында жанында болгондо ура белеңиз өзүңүз, мындай ошондой эмеңиз бар беле ичиңизде, мындай жиниңиз келип, анын мүмкүн баягы саясатына жиниңиз келип. Карган кишини урганга мен барбайт да. Аны барып уруп же бирдеге кылганга мен эме просто мен мындай ачуум келгенде болду да депчи. Болду эми. Тынчтык керек. Саясаттан чарчадым деген мааниде айттыңыз беле? Митингден 5те жаткан бала менен кемпирлер да чарчады да. Митинг менен жашап калды Кыргызстан. Эми токтотуш керек да. Ошол эле мен эмеде эмоцияда жаздырган жерлерим бар, жазган жерлеримчи. Текебаев токтотсун. Эми кичине уялыңыз, пенсияга чыга турган возрасттасыз деп эмоция менен жаздырган жерлер. Может, ошол жакпай калгандыр да. Ошол. Санжарка, айтсаңыз, азыр кайсы адамдардын үстүнөн арыз жазам деп келдиңиз? Азыр мен мэрде айтып берейин, мен ушул үстүнөн арыз жазам деп келдим. Кайсы адамдардын үстүнөн? Калп эле ушул азыр чыгарып коюптур азыр мэрде мен. Так. Сүрөтүн көрсөтө эле коеюнчу, мен атын жазып атырмын мына турган. Булардын кирсем ошо атам экенин колдоочулары. Партиясы, Фейсбуктан алып атасызбы бул сүрөттү? Ооба, мына Камболот Маринкеев. Ким деген? Айтсаңыз, мындай биздин Фейсбукта достор да карасын. Камболот Маринкеевдин үстүнөн арыз жазайын деп атам. Анан Эрмек Турдубаев дейт, бүтүн Кыргызстан экен да.
Ушулар уюштурду дейсизби? Жок, булар чыгарды да мени. Жок, мени Фейсбукка чыгарбайт. чыгаргандыгы үчүн. Типа сүрөттөрүм менен чыгарып койду. Ушул бала урду, даже кайрылуу жасап атат. Жоопко тарткыла дегендей кылыпчы. Мен биякта Баткенде турсам 1000 километр. Я же news. Бетиңизди мындай жарыкка коюңузчу, мен да мындай жакшылап карап, карасын, мындай достор да карасын Фейсбуктагы. Мен акыйкатты айткандан, акыйкатты сүйлөгөндөн эч убакта корккон бала эмесмин. Мен себеби акыйкат кайсы жерде болсо акыйкат жеңиш керек да. Мына Увдуга туруңчу, Баткенде экениңизди көрөйлү. Баткен области. Анан жанагы атайын келдим да өзүмчү кирип, ушул арыз ала кабыл кылып, мен Баткендемин, какой там Бишкекке барган жокмун. Эчтекем жумуштан. Бүгүн не иш кылдыңыз үйдө? Каякта жүрдүңүз бүгүн? Базарда иштедим. Чоң базарда болгонбуз бүгүн. Ким, сизби? Чоң базарда болгон. Базарда болгонбуз. Сиз кимиси болосуз? Бул жакта. Акам болот мен. Акаңыз. Айылдаш. Анан базарда чоң иштейбиз. Саат 2-де эртемен кечкече базарда болдук да. Ошого мен дагы кичине сөз кылып. Айта бериңиз ака. Болду, ошо. Чогуу жүргөнсүздөр, Ого. Демек фейк маалымат болуптур да бул? Бул фейк да, мен жиндиге деле дайын да бул нерсечи. Бир акыл эси ордунда адамга дайын өзүм 1000 километр Баткенде турсам, жумуштан келдим Фейсбуктага. Мен Фейсбукка чыкканымды мага чалып айтышып атпайбы? Чыкты, ассам турам да мен. Мен ушул мени ушинтип каралайт экен, булар ушинтип мени жаман көрсөтөт экен деп мен азыркы бийликти колдобой коюшум керекпи? Азыр мен айтайын да, мына достор, мен Арзу, ушул Баткенде журналист Санжар, ошо Текебаев турду деген Санжар менин жанымда турат, живой, кармап да көрөйүн. Мына Баткен областык ички иштер башкармалыгында турабыз, сиздерге мындай ынандырыш үчүн. Бул жерде мына Баткен областык ички иштер башкармалыгы деген жазуу дагы турат. Мен мындай айтып коерейин, Текебаевдин колдоочулары жана мен чыгарып аткандар. Давайте мындай телефонду чалып, мындай сүйлөшкүлө да, бул Фейсбукка чыгарып мени же каралап өч алуу бул эркекчиликке жатпайт да. Эркек адам өзүгө чалат же өзүгө жазат. Мен ошол кимиси эметсе мен личкасына жазам да, номеримди берем, чалып сүйлөшүп. Фейсбукта кандай ат менен жүрөсүз? Ошону да айтып койсоңуз. Мен Санжарбек Тилеков эле жүрөм. Санжарбек Тилековбу, Ашыралиевби? Жок, Ашыралиев башка. Мен анда кечирим Санжар Тилеков деген фамилиям. Эми бүтүп чыгарган мен эч кимден коркпойм дагы, мындан пайда деле жок да чыгарып койгончу. Серьезно эле мынтип. Эми эгер мен Бишкекте болгонумда, ондо башка сөз эле да. Мен биякта үйүмдөмүн, келдим. Саясат окшошпой калды, бул. Бияк окшошпой калды, эми чындап эле окшошпой. Эми бир аракет кылышып көрдү окшойт. Эми Аллах Таала көрүп турат да. Аллах Таала көргөн нерсени биз эч убакта беките албайбыз дагы, жашыра албайбыз да. Ооба. Болуптур Санжар, рахмат сизге, ачык интервью бердиңиз. Мен дагы ошол көчөдөн мен дайыма ачыкмын. көрүп калдым. Биз азыркы немеге туура саясат кетип аткан, туура дешибиз керек да. Текебаевди кимдер келип урду, каяктан болду, я не знаю. Номериңизди мен жазып алайын, эгер дагы кошумча маалыматтар болуп калса, мага жазсаңыз мен сизден алам. Экөөңүздөр сиз дагы апкандан болосуз да? Апканда эле жүрдү беле бул Санжар байке? Жок, булар Актурпакта жашайт да, Актурпакта. Ошо. Торгойдо жүргөнсүздөр чогуу. Ар күнү ошол жерде да. Чогубуз да, кирип чыгып ошол жерде. Ошого жалган окшобой калганга мен дагы кошула келдим да. Мен айттым. Саша Белый деген аккаунт менен жүрөт дейт сизде. Бул чынбы? Ошол мага менен сурап аткандар бардыгында аккаунту бар. Даже фейк аккаунттарга бар. Антип мага акылдуу болуп эле койсун. Анан мынтип кароолоо менен булар мен кичине күнөөмдү алып кетишти да. Мен күнөөмдү алып кетишти. Ушул сиздин номериңиз. Ооба. Сиз Мен атым Арзу, Акипресстин Баткендеги өкүлү. Мен болгондой айттым. Бу жерде мен өзүмдү эркекче сүйлөдүңүзбү мындайча айтканда? Болгон. Мен корккон жерим бар, мен болгон. Жалганы жок. Эми хватит. Чыныгы мырзанын сөзү бар. Хватит. 30 жыл уже митинг бешиктеги баладан баштап кемпиргече чарчады деп атпаймынбы? Чарча. Мен лично чарчадым. Санжар байке, айтсаңыз, азыр арыз жазасыз. Азыр мен чыгарган балдардын үстүнөн арыз обязательно жазам мен. Сотко беремин.
Пускай келип мен уштап барганымды бүт доказать этип беришкек да булар. Шайлоодо сиз иштедиңизби? Мында агитатор катары же башка болуп иштедиңизби негизи? Жок, эми иштегенде кандай мен колдоочуларым бар, бирок иштеген жокмун. Өзүңүздүн фанаттарыңыз бар. Мындай от души мындай чын жүрөктөн, мисалы мага дагы эл үчүн күйгөн бир мен тандайм да, мен делечи, эгер шайлоого барсам, мен ачык айта албайм, мен бирок элге күйүп иштеген инсан тандайм да. Ошо катары тандадыңызбы же бир саясатка чогуу кадам таштаган адам катары тандадыңызбы? Жок, эми мен мындай саясатка аралашасызбы негизи? Жок, мен өзү мындай кандай десем, Или кандай патриот катары өзүңүздүн оюңузду ачык айткан адамсызбы? патриот катары ачык айткан адаммын. Бийликти колдойм. Жүрөгү таза, эртең Кыргызстан келечегине жарай турган балдарды колдойм. Ошол да. Демек арыз жазасыз, до конца барасыз. До конца барам. Бул эми карындашым өзүң ойло, сен деле мен жөн эле жүрсөң сенин аркаңда мен ушул урду же бандай деп жазсам не болот? Ошо мен окшоштурдум эле. Жок, мен азыр эле өзүңүзгө туш келип. Кокус мына мен насипке да бул анча. Ошол жерге турсаңыз мен сүрөт, светке бир аз эме калат экен. Могу жака турат экенсиз.